Эркиндикте жүргөндө келбеген тунугойлор эми жымжырттыкта калкып, тунугойлорду кармап калуу үчүн ушул күндөлүктү баштадым. Коопсуздук кызматынын сомолой жигиттеринин колуна түшкөн күнү тергөөчүнүн босогосун аттап адамгерчиликти көрдүм. НКВД, КГБ архивдериндеги таш боор наадан тергөөчүлөргө окшободу. Мени суракка алган тергөөчү жигит. 50 жылда эл жаңы деген ушу дедим ичимден. Жаш тергөөчү сылыксыпа кичпейил болду мени менен. Андан соң убактылуу кармоочу жайга алып жөнөштү. Бул жактын босогосун гуманизм аттай электей. Кароолчулар менен конвойлор сылыксыпа, жумшак мамиледе болгону менен көзүмө чалынган камералардын эч бири бош эмес. Жайнаган камерада жал-жал көздөр, мусапыр көздөр, үмүттүү көздөр жүрөгүмдү таарып өттү. Совет заманда курулган абактар, түрмөлөр адамды басмырлоо, кемсинтүү үчүн курулганын унутпашыбыз керек. Адамды сындыруу үчүн, адамды колумун өздүүлүккө тарбай алуу үчүн курулган бул абактар. Совет заманында курулган түрмөлөр бүтүндөй коомдун психологиясын талкалоо үчүн курулган эбегейсиз чоң система эле. Бир камерада 2 кишибиз. Бирибиз жатканда экинчибиз 2 керебеттин ортосундагы 5-6 аттам жерди тегеренип, дене бойду чоюп, ар кайсы көнүгүүлөрдү жасамай. Абактын эң жакшы жери биз эркиндикте жүргөндө баркын сезбеген күнүмдүк турмушубуздагы жагдайлардын баасын билебиз. Бизди бүгүн да 1 сааттык сейилге чыгарышты. Биз сейилдечү жер узуну 5 кадам, туурасы 2 кадам бөлмө. Төбөбүз темир тор, 4 тарабы дуал. Ошол кысылган жерде 1 саат бою тынымсыз басып, көнүгүү жасап, дене бойду керип чойгонуң эле чоң бакыт. А үйдө экенде гүлзарлуу табият койнунда 1 саатча сейилдеп келүүгө чыгынбайт элем. Азырынча абактын терезесинен төгүлгөн күн нурунан бөлөк сулуулукту көрө элекмин. Абакта жаткан адам өзүн өзү тартипке саларын, иретке саларын ушул жактан көрдүм. Өзүм деле үйдө жатып ичээр жалкоого айланып калган элем. Баарын Назгүлдүн мойнуна жүктөп салганым бул жактан эсиме жетти. Үйдө Назгүлдүн түйшүгүнө жардам бербей келген жаным бул жактан полду жууйм. Туалет раковинаны апакай кылып тазалайм, камерадагы чаңдарды сүрөм. Үйдө экенде бул иштердин бирин да кылбайт элем. Болгон шылтоом чыгармачылык. Ойлонуп атам, толгонуп атам деген шылтоолор менен үйдөгү түйшүктүн баарын жалгыз Назгүлгө жүктөп келген болсом, буюрса, үйгө чыгып барганда жан шеригимдин жеңилин жерден, оор жүгүн колдон талашкан эр бүлө болгум бар. Камерада жаткандар биринен бири сурайт. Кошуна, эмне статья менен келдиң бул жака? Коррупция, өзүңчү? Мошенничество менен кармалдым. Өзүмдөн өзүм сурайм бери жакта жаткан. А сен эмне болуп бу жакта? Сөз эркиндиги, ой эркиндигинин азабынан. Кечээ үйлөрүбүздөн тамак аш, керектүү оокаттарыбыз келди эле. Жанындагы жигит келинчегинин кол тамгасын өп, кол тамгасына ушундай бир сагыныч менен тиктегенин көрүп, аттың, аязаттын ар дайым барктап баалай алган мырзалар көп болсок гана дедим. Мамлекеттик машина менен күрөшүүдө ар кимибиз өз алыбызга жараша аракет кылып келебиз. Эркин журналисттер менен активдүү жарандык коомдон бөлүгү азырынча чалажан. Бүгүнкү адилетсиз бийлик менен чалажан, чала чарпыт түшүнүктөгү коом эч качан күрөш жүргүзө албайт. Ошентсе да коомдун сапаттуу, азчылык бөлүгү өз күрөшүн токтотпоого тийиш. Элдин руханий айбатын курчутар күрөштүн жолу көп. Мен тандаган бир жол ушул. Абакка түшүүнүн амалын издедим. Элибизде бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү сөөгү зыркырайт. Принциби калыптанууга тийиш. Ал кантип калыптанат? Жөндөн жөнбү? Жок. Балким менин абакка түшкөнүм ага туугандарымдын, досторумдун, тилектеш санаалаштарымдын, мүмкүн калемдештеримдин тынчын кетирер. Ушунун өзү керек. Демек алар менин тагдырыма кайдыгер болбогондой эле, өлкө келечегине кайдыгер болбой, адилетсиз бийлик менен күрөшүүгө белсенерине ишенем. Элибиз идея үчүн жан берүүгө, күрөшүүгө үйрөнбөйүн кыргыз мамлекети эч качан эгемендигин, өз эркиндигин коргой албайт.